Канткенде biz кыргыз тилин кайрадан турмушубузга жандандырабыз. Канткенде. Мен мына ушул жерге 3 негизги маселени силерге басып айткым келет. Биринчиси, biz өзүбүздү кыргызча сүйлөгөнгө мажбурлашыбыз керек. Ар ким өзүн кыргызча сүйлөгөнгө мажбурлаш керек. Тагыраак айтканда өзүбүзгө бир ушундай коелу көзөмөлдү. Албетте, мисалы үчүн мен бүгүн кечке бир да кыргызча, бир да башка тилди кошпой нак кыргызча сүйлөйм деп аракет кылайын. Бүгүн кечке жана көзөмөлгө алайын өзүмдүн тилимди. Бүгүн эгерде кечке бир дагы башка тилди кошпой кыргызча сүйлөсөм, шашпай, мисалы үчүн бир сөздү айтайын десем кыргызчасын таппай аткан болсом, ошол кыргызча сөздү тапмайынча ошол сөздү айтпай, көгөрүп болсо дагы, ошол тилди тапканда гана сүйлөп, ошого жетише турган болсом, эртең гана Кудай буйрса, мен кыргызча ойлоно баштайм. Бул турган нерсе экен. Азыр эмне үчүн биз орус тилин сүйлөп атабыз деп, орусча ойлоно баштап турбуз. Биз орусча ойлоно баштап турбуз. Болгондо да кандай орусча десе, чала кыргызча ойлоно баштап турбуз. Биздин мээбиздеги маалыматтын бардыгы орусча, кыргызча сөздөр менен аралашып кеткен. Биздин балдарыбыз айтып атпаймынбы, орусча сөздөрдү кыргыз тилинде кабыл алып калыптыр. Өзүнүн тилинде эле кадимки адамдар ушундай сүйлөйт го деп кабыл алып калыптыр да. Эми биз эгерде өзүбүздү көндүрсөк кыргызча сүйлөгөн, ар бирибиз өзүбүздү кыргызча сүйлөгөнүн көндүрсөк, эртеси эле биз кыргызча ойлоно баштайбыз. Бул биринчи жыйынтык. Экинчиси, китеп окуш керек. Кыргызча китеп окуш керек. Мен ушундай деген бир инструментти силерге айтат элем. Бүгүн мен кыргызча сүйлөдүм. Кечке кыргызча сүйлөп жүрдүм. Бүгүн кыргызча сүйлөп жүргөнүмдү 1 деп коюп койдум. Бир жерге жазып койдум. Эртең да кечке кыргызча сүйлөдүм, 2 деп жазып койдум. Бүрсү да кыргызча сүйлөп жүрдүм, кечке 3 деп койдум. Мына ушунун бардыгы барып 100гө жетсин да. 100 күн кыргызча сүйлөйүн. Ошондой эле бир норма коелук. 1 айда 1 кыргыз китебин окушум керек. Каяктан алам? Интернеттенби же сатып аламбы? Үйдө да толтура, шкафтарда чаң басып жаткан канча китеп бар. Мына ушуну колтукка кысып, ушу коюнга катып жүрүп окусак болот. 1 айда жок дегенде 1 кыргыз китебин окушубуз керек туугандар. Үчүнчүсү, кыргызча жазышыбыз керек экен. Мына WhatsApp жана башка желелерден адабий кыргыз тилинде жазышыбыз керек экен туугандар. Мунуну да адатка айландырышыбыз керек экен. Эгерде кайсыдыр бир сөздүн сүйлөм түзүмү туура эмес болуп аткан болсо, билгендерден сурап болсо дагы, грамматикадан үйрөнүп болсо дагы, мына ушул кыргызча жазганды үйрөнүшүбүз керек экен. Бул биринчи кадам. Экинчиси, үй бүлөдө кыргызча сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек экен. Биринчи жакшы талаптар менен, түшүндүрүү менен тарбияны кыргызчага коюшубуз керек, үй бүлөгө таалим беришибиз керек. Үй бүлө мүчөлөрү менен отуруп сүйлөшүшүбүз керек туугандар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы үй бүлө сүйлөшүлбөй калды. Ар кимдин өзүнүн бөлмөсү бар, ар кимдин өзүнүн кол телефону бар, ар ким өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти да, ушу чукулап отурат кечке. Ата менен бала, кыз, эне, үй бүлө мүчөлөрү мындай дасторкон жээгинде отуруп сүйлөшкөн жок болуп калыптыр. Мен бийликке айтат элем, күлбөңүздөр, светти өчүрүш керек бүгүн. 22ден кийин, кечке 22ден кийин светти өчүрүш керек окшойт. Жок дегенде ошондо балким интернет өчөт дагы, шам коюп алып сүйлөшүп отурушат балким. Үй бүлө мүчөлөрү сүйлөшпөй калыптырбыз. Мына ошо сүйлөшүүнү жолго коюш керек да. Анан мына ошол жерде баарлашуу кыргыз тилинде жүрүш керек. Мен бул экинчи сунушум. Үчүнчү сунушум, мамилелерди да кыргызчага өткөрүш керек. Кадимки биздин кыргызча өзүбүздүн саламдашуу, коштошуу, бата берүү, дуа кылуу, тилек айтуу, ушунун бардыгын кыргызча, бир да башка тилди кошпой сүйлөгөндү жолго коюшубуз керек. Эмне үчүн? Бул бизди күнүмдүк жашообузда өзүбүздүн тилибизге кайтууга шарт түзөт. Эми мына ушул нерселер иш жүзүнө ашпай калса, дагы бир инструмент, биз айып, жаза да карашыбыз керек экен. Эгерде мен бүгүн башка тилди кошуп сүйлөп койсом, бир сөз кошсом, 5 сом бирөөгө берем. Эгер мен бүгүн бир сөз кошуп сүйлөсөм, 10 сом бирөөгө берем. Же 100 сом бирөөгө берем. Мына ошентип 3-4 жолу өзүңүздү айыпка жыккандан кийин, менимче, бул да аябай таасирдүү болот. Бир караганда жөнөкөй көрүнгөнү менен, бирок аябай таасирдүү инструменттердин бири. Ошентип туугандар, бүгүн биз өзүбүздүн тилибизди өзүбүз үйрөнбөсөк, бизге башка бирөөлөр келип үйрөтүп бербейт. Бизге кыргыз тили өзүбүздүн элдик чыныгы, тиешелүүлүгүбүздү, аталарыбыздан келаткан мурасыбызды түшүнүүдө жана наркыбызды турмушка киргизүүдө чоң рол ойнойт туугандар.
Biz нарықтуу элбиз. Мына ушул наркыбызды жоготкондугубуздан балким бүгүн эркектерибиз эрге тийип атат. Балким ошондуктан биз үй бетин көрбөй калдык. Балким ошондуктан биз бүгүн ушундай кээ бир кыйын абалдарга туш келип аткандыр. Мына ошо кыргыздын кылым карыткан наркынан айланса болот. Бул кыргыз тили менен гана өздөштүрүлөт.